Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, 2022 жылдын аягына чыгышына саналуу гана күндөр калды. Бул убакта жогорку кеңештин кайсы депутаты кандай мыйзам жазды? Алардын өздөрүнөн сурап көрөбүз. Жыл аягында айта кетсек, эң негизги мына Баткен окуясындагы биздин мамлекетке болгон куралдуу агрессия кол салууга карата биз ошол чек ара өзгөчө макамга ээ болгон аймактар боюнча чек арага мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргиздик. Анан сырткары экинчи мыйзам бул ошол куралдарды таратуу боюнча кандай укуктарга ээ. Ошондой эле анан дене тарбия спорт боюнча олимпиадалык оюндардан утуп келгенде машыктыруучулардын жана алгачкы жана башкы машыктыруучулардын орду жана укуктары кандай болуш керек деген мыйзам долбоорун киргиздик. Негизинен 4 мыйзамдын соавтор болдум жана бир нече мыйзамдардын демилгелечилери менен бирге иштедик. Ошол мыйзамдардын кайсылары азыр учурда ишке кирди, иштеп атабы? Азыр негизинен экөө 3-чү окуудан өттү, экөө комитетте каралууда. Бир жыл ичинде мына 11 ай болду. Биздин ушул жерге келип мандат алып эмгектенип атканыбызга 11 ай болду. 11 айдан бери мыйзам чыгаруучу бутак катары 2 мыйзамды экинчи окуудан өткөрдүк. Биринчи мыйзам бул мугалимдердин статусу боюнча. Жанагы кордолуп аткан мугалимдер үчүн. Азыр окуучулары деле, ата-энелери деле, көчөдөн кетип бараткандар деле ошол мугалимдерге акарат кылып кетип атышпайбы? Ошол маселелерди Бузуулар кодексинин 102-1 болуп мыйзам демилгеледик. Бул экинчи окууга келди, Кудай буйрса. Бул бир. Экинчи мыйзамыбыз муниципалдык кызматкерлердин эмгек өргүүсү жана кошумча акысы. Бул 5 жыл иштейби, 10 жыл иштейби, 20 жыл иштейби айырмасы жок эле, бир эле күнгө эмгек өргүүгө чыгып жана бир эле өлчөмдөгү сыйакыларды алчу. Азыр биз ушул Кенжебаев Аманкан Батырбекович менен чогуу экөөбүз ушул мыйзамды да демилгелеп 3-чү окуудан өткөздүк. 3-чү окууга келди, эми 3-чү окууда комитеттен өттү, эми палатадан Кудай буйрса өтөт. Бул 2 мыйзам. 2 мыйзам Кудай буйрса ушул жылдын аягына чейин 3-чү окуудан толук өтүп бүтөт. 3-чү менин дагы бир ийгилигим десем болот. Май айында маселе көтөргөнбүз Баатыр эне боюнча. Баатыр энелер бүгүнкү күндө баласы 18-ге чыккандан кийин кылмышка шектүү болуп камалып кала турган болсо, ага Баатыр эне наамын бербейт. Же болбосо берсе алып койгон нерсе бар болчу. Мына кече жакында эле, интернетке жарыяладык. Бул Кудай буйрса баласы 18-ге чыккандан кийин апасы жооп бербей турган болду. Эне жооп бербей турган болду. Бул дагы биздин ийгилигибиз деп айтсак болот да. Себеби баланы эне төрөп атканда менин балам кылмышкер болот. Менин балам эртең соттолот деп төрөбөйт жана бакпайт, өстүрбөйт. Эненин тилегинде тилек жок деп айтып келебиз. Бул 3-чү нерсе болду. Анан мындан сырткары быйылкы жылга жетишпей калдык, бирок баштадык коэффициенттер боюнча. Бийик тоолуу аймактагы катаал шартта жашаган аймактарда 1 айылда бийик тоолуу коэффициент бар, 1 айылда жок. Арсак терсек болуп калган да. Ушуларды теңдөө боюнча дагы мыйзам демилгелегенбиз. Бул албетте бир округ, менин округум үчүн маселе көтөрсөм бул өтпөөрүн билем. Ошон үчүн азыр тоолуу өлкөбүздүн 94%-ын толтурдук. Тоолуу аймактагы депутаттарды кошуп, баарыбыз биргеликте ушуну дагы демилге кылып, кийинки жылга ошол катаал шартта жашаган аймактагы элдердин жашоо шарты үчүн ушуну бир аягына чыгарып алсак деген оюбуз бар, Кудай буйрса. Эми бир жылда айтайын дегеним 2 мыйзам жана бир ошол президенттин жарлыгы менен жобосу өзгөртүлүп калган Баатыр энелердин статусу боюнча жыйынтыгын чыгардык. Мен бул жеке өзүмдүн ишмердүүлүгүмө тиешелүү нерсе. Жалпысынан 21 мыйзам иштеп чыгыппыз. Азыркы күндө 4 мыйзамыбыз Кудай буйрса өттү. Калган азыр ар кандай статуста турат. Биринчи окууда, экинчи окууда. Эң негизгиси биз ушул шайлоонун астына, элдин астына барганда убада бергендерибиздин алкагында кылып аткан мыйзамдарыбыз да. Экономикалык жактан акча түшүү, экономикага өзүнүн түрткүсүн бере турган мыйзамдарды кабыл алдык. Азык-түлүк маселесин жазып бүттүк.
бүттүк. Ошондой эле мына коомчулукта болгон зордук, зомбулук маселесин жана педофилдер боюнча мыйзамды кече жазып бүттүк. Ошондой эл үчүн, мамлекет үчүн айткан мыйзамдарыбыз, айткан убадаларыбызды аткаруу негизинде мыйзамдар жазып бүттүк. Кудай буюрса план менен келатабыз. 1 жылдык жыйынтыгыбыз жакшы эле деп айтсам жаңылышпайм. Ал эми ошо иштеп аткан мыйзамдарыңыз кайсылар? Мына азыр педофилдер билесиздер, бир топ кандай узучу болду эле азыр педофилдер боюнча бир топ мындай түшүп калды да. Анткени элге бардык жака жайылып барып атат. Мындан ары педофилдердин жөн эле чыгып кетүүсү, же болбосо жазадан качуусу каралган эмес. Кандай болбосун справканы психбольнойду алып келсең дагы алып барып баары камайбыз. Камаганда дагы өмүр бою ошол жакта камала турган кылган жакшы нерсени киргизип койдук. Бул дагы бир жакшы нерсе деп ойлойм. Экинчиси экономиканы толтуруу, бюджетти толтуруу мыйзамдарынын бири билесиздер, ушул бир канча алтыныбыз бар Кыргызстанда, бирок 1 грамм Кыргызстанда калчу эмес. Бардыгын инвесторлор чыгып кетчү да, бизге болгону налогту анан соц пакет эле төлөп койчу. Азыр 30%дан кем эмес алтын бизге калсын деген мыйзам киргизип бердик эле. Ошол натуральный алтындын өзү. Ошол мыйзамды алып калганда азыр ошол компаниялардын негизинде алардан дагы акча түшүүсүн күтүлүп атат. Бул дагы жакшы нерсе. Бул келечекте бюджетти көтөрүп келсе, биз ошол пенсия пособияларды көтөрүүгө мүмкүнчүлүк болот да. Анан дагы элдин угузу же элдин көйгөйлөрүнүн маселелерин көбөлө көтөрүп келатабыз. Билесиздер, ушу смог маселесин, жана транспорт маселесин Бишкек шаарындагы эми депутаттардын көп айтат, мыйзам эле жазасыңар, башкасын функцияңар жок деп. Бирок элдин үнүн угузуу, элдин проблемасын чечүү бул дагы биздин мыйзамда жазылбаса дагы биздин түздөн түз өзүбүздүн милдетибиз. Аны дагы аткарабыз. Мына өз каражатыбызга бир 2 спорт зал курдук. Бюджеттин каражатынан бир мектеп азыр бүтүп атат, дагы бир футбольный поле бүтүп атат. Маселе таза суу маселесин чечип атабыз. Айтор колдон келишинче бардык маселени чечип келатабыз. Эми жыл башынан бери көп мыйзамдарга баягы со-инициатор болуп консультация катары кошулуп аттым. Эми кайсыларды айтып кетсек болот. Мисалы биз ойлойбуз стратегиялык чечимдерди кабыл алыш үчүн стратегиялык чечимдер жөнүндө мыйзам болуш керек. Ошону биз фракцияда барыбыз иштеп чыктык. Азыр коомдук эмеде талкууда турат. Анан кийин эми баягы жаш жетелектер боюнча Марлен Маматалиев жакшы инициативалар чыгарды. Аларга дагы ошо кошулдук. Пластик боюнча. Анан өзүм иштеп чыккан мыйзам жаздан бери катуу иштеп атам. 14 кодекс жана мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, ал талкуу бүттү. Коомдук талкуу азыр комитетке чыгардык. Бул ошо зордук, зомбулук, гендердик, сексуалдык зомбулукка, зордукка каршы мыйзамдар. Бул жерде мен жеке өзүмдө бир мыйзамды сунуштаган жокмун. Бирок депутаттык топтор алар ошо менен бирдиктеби демилгөөчү мындай группага кирип ошо мыйзамга мен окуучу макулдугун берип, анан ошо мыйзамды депутаттар бир-эки депутат эме кылат, ошонко демилгөөчү катары ошо мыйзамды эме болду. Эми акыркысында азыр мына жанагы педофилдер боюнча өлүм жазасына боюнча бизде ошол боюнча мына бүгүн эле келип мага коомдук талкуу болду. Азыр эми тийиштүү комитеттерге чыгарабыз деп бүгүн келип кол койдуруп алдым. Ал деги демилгөөчүнүн бири болдум жана эме өлүм жазасына тартуу боюнча педофилдер боюнчачы. Өтчүдөбү бул мыйзам? Эми азыр талкуулардан кийин билинет го, мындай эме комитетте талкуулот, анан палатада мындай коомдук жыйын болот, ал жерде дагы угулар бар. Эми кээ бир депутаттар деп атат, бул эми бул мыйзам кээ бирде жана эл аралык биздин келишимдер бар да, жанагы адамдын укугу эме боюнча ошого карама каршы болуп калышы мүмкүн деген мындай эме болуп атат. Бирок эми бизде мындай түшкө кирбегендей мындай бир көрүнүштөр болот да, жанагы 3 жашар мындай айтканда кичинекей бир бөбөктөргө ушундай педофилдик кылган, эми бул кандайдыр бир катуу жазасын алыш керек да. Бирок ошо өлүм жазасын эме деп
bize akıl тогузбайчы ошо сунуштаган, ошо сунуштан демеркадын ичиндемин. А мен бул биринчи bir жылдык эми өткөндө мен көпчүлүгү 6-созуктагы жанагы айыл жерлердеги капитал саамдар боюнча мен ошо менен көбүнчө алек болдум. Анан сырттан дагы ошол жанагы өнүктүрүү фонддордон келген жанагы социалдык маселелер боюнча маселенин аягына чыккан эмесмин. Ошонун аягына чыкканга көпчүлүк маселеде ошол жака көңүл бурулду да. Bir жылдын ичинде өзүңүздөр билгендей, мына жогорку кеңеште канча мыйзамды кабыл алсак, канчасына каршы берсек, ушулардын баардыгына түздөн түз тиешебиз бар. Мен өзүм жазган мыйзамдарым долбоорум турат, бирок негедир алып чыкканга азыр бир аз убакыт эртерээк болуп турат. Ар кандай алып чыга турган маалда эле бир мындай курч кырдаал пайда болуп калып эле ошо менен калып кетип атат. Кандай мыйзам долбоорун жаздыңыз? Мен жалпысынан буга чейин билесиздер да. Мен сунуш бергендим, жана мектеп окуучуларына бул сунушум өттү. Сабак учурумда телефон, уюлдук телефонду колдонбоо. Азыркы мыйзамда, даяр мыйзамда биздин улуттук баш кийимибиз боюнча ошону даярдап баардыгы турат, баары талкуудан өткөн. Буну чет жакка чыкканда мамлекеттик кызматкерлер сөзсүз түрдө өзүнүн улуттук калпагыбыз менен чыксак, бул жерде ар кандай иш-чаралар, же болбосо бир чоң жолугушуулар, же болбосо ошо эле Манас аэропортунан мисалы ошол жерде иштеген адамдар депчи, мындай биздин тосуп алганда кайсы мамлекетке келгенин, биздин мамлекетибизде улуттук кийимибизди мындай көрсүн деген таризде ушул мыйзамды чыгарам да, Кудай буйрса, бул даяр мыйзам.